Assalamu алейкум, урматтуу жерлештер, Кыргызстандык. Акыркы күндө болуп аткан ар түрдүү окуялар, кыргыздар менен болуп аткан Баңгизат менен байланыштуу окуялар ушул бүгүн активисттер чогулуп бир кайрылуу жасап койгонго бизди мажбур кылды да. Азыр бир миңдей жерлешибиз ушу Баңгизаттын артынан түрмөлөрдө жатат, кыйналып атат, алар эле эмес. Үйдө калган ата энеси какшап атат да. Ушуну биз айтып койбосок, азыр көп жаштар акчаларга азгырылып ушул нерсеге кирип кетип атат да. Ошого мүмкүн болсо баардык группаларга, башкаларга, YouTube канал башкалардан жеткизип, ушул нерседен алды токтотуп калбасак, азыр кыйын болуп атат. Азыр миңдей адам бул нерсе менен жаткан болсо, бир 10 миңдей адам бай эле тирилик кылып жүрөт ушул нерсе мененчи. Ошого мүмкүн болсо, ушуну активисттер дагы болгонча айтып кетишсе, эмне болгон фактылар көп өтө толтура. Балдар эле эмес, кыздар да жатат. Ошого мүмкүн болсо, ушул нерсени тартап койсок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү өзгөчө Москвадагы ата-энелерге, мекендештерге кайрылабыз. Бүгүнкү күндөгү өтө көйгөйлүү, өтө орчундуу маселе болуп атат. Бизге күнүнө ата-энелер ыйлап кайрылып атат. Менин балам, менин кызым, өзгөчө 18 жаштан 22 жашка чейинки жаштар Баңгизат ташып, билип билбей, ошол менен алектенип, кармалып, азыркы учурда камалып атат, постанова болуп атат деп бизге кайрылып атат. Бирок тилекке каршы постанова эмей эле көпчүлүгү өздөрү билип, түшүнүп эле ушул ишке барып атат акчанын айынан. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, бир туугандар, балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга, жакын туугандарыңыздын баарына эскертип коюңуздар, сураныч бул нерседен алыс болсун. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Бери жагы дегенде 7-8 жылдан 10-15 жылга чейин соттолуп атат. Бул жака эч кандай адвокат, эч ким жардам бере албайт, эч ким ортого түшө албайт. Себеп дегенде баардыгын камерага тартып, андан кийин кармашат. Ошондуктан баарыңыздардан суранабыз, баарына айтыңыздар, жеткириңиздер, түшүндүрүңүздөр, жөндөн жөн эле бир жаш өмүр кыйылып кетпесин, жөндөн жөн эле бир жаш тагдырга балта чабылбасын, урматтуу мекендештер. Биз мынакей социалдык тармактардан, коомдун диаспора аксакалдары, лидерлери, өкүлдөрү ушул убакка чейин деле кайрылып келгенбиз. Бирок тилекке каршы биздин кайрылганыбыз дагы жетпей жатат жаштарга. Себеп дегенде азыркы жаштар Facebook'та жана башка баракчаларда көп отурбайт экен, улуулардыкын көп укпайт экен, өздөрүнүн гана бир окружениясында жүрүп эле көңүл бурбай жатат да. Ошондуктан сиздерге кайрылабыз, суранабыз, баардыгын жеткиргенге аракет кылыңыздар. Мен токтоп кетейин ушул нерсени. Бул азыр Баңгизат менен түшкөн Орусиянын мыйзамы боюнча минимум 12 жыл, максимум 25 жылга чейин. Жөн эле жаш тагдырлар 10 жылдан ашып тагдырыны түрмөлөрдө ушул болбогон нерсе акча таба коем деп кирип кетпесин дейм да. Урматтуу мекендештер, мен бир окуяны кыскача окуяны айтып кетейин. Биздин Жалал Абад областынан Базар кантонунун бир 20 жаштагы кыз январь айында келип, марттын бир 7-синде кармалган. Кыз жумуш жоктуктан, жумуш жок үйдө бекер жаткандан анан аны деген бир жигит ээрчитип чыгып, анан баягы алаксыган да бир эле жол барабыз, бир барганыңа где-то бир 10 миң акча деген. Булар ойлогондор бир сааттын ичинде эле биз 10 миң тага болобуз депчи. Тиги эки бала, бир кыз, бир бала болуп барышат да, ошол экөө ошол эле мезгилде кармалат. Биринчи пыткасында эле кармалат дагы. До сих пор уже сентябрда ровно 6 ай болду. До сих пор соту болуп бүтө элек да, 20 жаштагы кыз. Эми бир үйдүн эң чоң кызы да болчу. Аны эмне максатта биз силерге кайрылып атабыз? Баягы акча жаштардын баары ушул кыска мөөнөттө көп акча таба коебуз деп ошо акчага азгырылып атат да. Анан буну билбей же болбосо биздикилер айтып атышпайбы, подстава деп буну билип эле барып атышат. Телеграмда, WhatsApp группалардан атайын рекламаларды чыгарып атышат. Бул атайын деген жарыяны чыгарып аткан жарыянын ээлери бул чет мамлекетте, Москвада эмес башка жакта отурушат. Бул ишке барып аткандардын баары билип туруп эле атайын барып атышат. Бул подстава деп айтпайбыз, билип туруп барып атышат, потому что ал жерде ачык эле жазылып турат. Эмне жумуш, А точкадан Б точкага чейин эле алып барасың, ошого болгон 10 миң депчи, ошо акчага кызыгып барып атышат да. Могул кыз дагы ошентип эле алдап эле барган, тиги жигит экөө. Азыр мына печатникти
Бирде 6-СИЗОдо отурат. Мунуку групповой болгон үчүн где-то бир 10 жылга берилет деп атат да, пока еще соту болуп бүтө элек. Же бул кыска жолугуш албай атабыз, только катар кылуу гана байланышып атабыз да. Ошондуктан урматтуу мекендештер, Кыргызстандагылар ошо балдарыңарды чет мамлекетке чыгарып атканда аябай түшүндүрүп, кичине болсо дагы бир убактыңарды таап, балдарды обязательно ушул жөнүндө кичине бир маалымат берип өтсөңөр, потому что балдар айылдан туп-туура эле шарды көрбөй эле Москвага келип атышат дагы ушул нерсеге кабыл атат. Сиздерден сураныч, балдарды сыртка чыгарып атканда обязательно ушул тууралуу кичине маалымат берип өтсөңөр. Азыр мына статистика боюнча биз маалымат алдык да. 2021 жылы 224 ушул наркотика боюнча кармалган биздин кыргыздын жарандары экен. 2022 жылы биринчи кварталда уже 90 жаран кармалыптыр. Общий ушул кылмыш менен 1000 бирдеме биздин кыргыздын жараны отурат экен. Ошонун 363 эле именно ушул наркотика менен кармалып отурган биздин жаштар. Особенно ошол 18 жаштан 25 жашка чейинки жаштар болуп атат да. Сиздерден сураныч, ушул боюнча балдарыңыздарга маалыматтарды берсеңиздер, сыртка чыгатканда урматтуу жаштар, бул ишке силер өзүңүздөр билип туруп барып атасыздар, силерди атайын бирөө подставить эткен жок. Там рекламада четко жазылып турат, эмне жумушка баратасың. Ушул өзүңөр билип туруп жасап атасыңар, ошол эртеңки күнү ойлонсоңор, бул жерде бул Кыргызстан эмес, жөн эле сүйлөшүп чыгарганда обязательно отурат, обязательно кесилет. Минимум бул жогоруда айтылгандай там 10 жылдан 20 жылга чейин кесилет. Урматтуу биздин Москвада жүргөн, Москва областында жүргөн бул кыздарыбызга эне, билекке катар кайрылгым келип турат. Келечегиңерди ойлогула, азгырылгалы, болгон акчага мына жогорудан бери айтып атышат, барысына кошулам, чынында эле. Өзүңүздөрдүн баягы жашооңуздар, өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Азгырылбаңыздар, үй бүлөңүздөрдү, ата-энеңиздерди, бир тууганыңыздарды ойлоңуздар, кандай акыбалга алып келесиңер алардычы. Чынында алар деген мекенде отурат да, биякачы бүтөп силердикичи. Балдарыбыз акча таап атат деп турабы, мынча салат деп азгырылбай, жумушка кирип, жашынакай болуп иштеп, ак менет менен акча тапканга мен силерди чакырат элем. Токмакеде бир случай болбойсузбу, Бир эле случай биз жактан бир бала кармалды, ушул эмеден Челябинскиге алып баратып, Москвадан 1,5 килограмм героин менен түштү. Алы жоголуп кетти деп туруп мага кабар келди. Издеп аны издесем, дос айтат, байланышып турган менен дейт, Перимге барганда жоголду дейт. Анан бир телефондон ал чалган, Кыргызстанга чалганда жоголуп, баягы телефон кайра чалган эч ким алган эмес, ал баягы досуна чалса, досу албай аяш алган экен. Түшүнгөн эмес дагы, анан кайра чалса алган эмес, баягы телефонду алып туруп мен баягы байланыштан ошол кармаган полиция сотрудниктер экен, силер балдарыңар түштү, ушундай 1,5 килограмм героин менен Челябинскиде жатат деп. Анан байланышып, баягы энеси какшап барды чокаларында. Бир депутаттарга чыгыптыр, башкага чыгыптыр, мен айттым, азыр Кыргызстан президенти деле муну бошото албайт, менде мыйзам боюнча бул камалды деп. Ошолордон азыр билсем, ошо мыйзам боюнча 12 жылдан 25 жылга чейин камалат экен бул нерсе. Азыр апасы чыркырап өзүн жоготуп койгон, кантип келгенин билбейт, меникинде бир жума жүрдү, байкуш чырылдап жүрөт, ошол баягы отко өзү салгындай болуп жүрөт. Тиякта болсо отурганда түрмөдөгүлөр болсо акча салдыр, тияк бияк деп коркутуп, ал ыйлактап досторуна чалып 80 000 акча киргизиптир ал жерге. Ошол кичине акчаны таба коем деп, азыр өмүрү дагы баягы ошол менен нольго кетти, мындайча айтканда 20 жыл жөн эле ошол жерде жатат, эми анан баягы энеси какшап калды, болбогон акча үчүн. Эми ошол андан көрө бир 40 000, 50 000 жөн эле дворник болуп тапса, ошол эми мындайча айтканда 15 жылда канча акчаны табат эле бул жерде. Биринчиден жөн эле түрмөдө жатпай, үйдө жүрмөк, үй бүлөлүү болмок. Ошол жаш бала ошентип кирип кетти. Дос эле чакырып, бирөөлөргө таанышып, жакын дос эле тааныштырып, мындай болгон, мына менен мынтип акча таба каласың деп кыласа, дос эле киргизип берген ошол. Ошого жеткизсек ошол баардык туугандар. Ассаламу алейкум туугандар. Азыркы учурда аябай көп Telegram каналда, Telegramда көбүнчөсү ошо Telegram аркылуу калмалып атат. Telegramдан
жанагындай кыргыздардын группалары бар, ошо группаларга ошолор кирип алат, ал өздөрү бөлөк мамлекетте. Анан жумуш, дагы бир работа, халтура, вакансия деген телеграм каналда баардык жумуштардан ошолор ким подписан болсо ар бирине спам кат жөнөтүп берет. Күнүнө эмес, айына 150 миңден 250 миңге чейин рубль. Курьер болуп иштейсиң дейт дагы, анан эмне дейт? Күнүнө 10 точкага закладчик болосуң. Алып барып эле скамейканын астына же калганын астына же подъездин алдына чаптап туруп эле ошо мынчалык пакетти сүрөткө тартып жөнөтүп коесуң. Болду, сага банковский картаңа акча которулат. Анан ошого ишенгендердин баары азыр ошо көрүнгөн районунда жүрөт дагы, бирок акчасын бир-экөө алганына кубанып, калган 10 баланын жөнүнө тартып келет. Азыр мына 1000 бала отурса, 10 000 бала азыр кечирип койгула, 10 000ге жакын бала иштеп атасыңар. Иштеп атканда кармалбайсызды ойлобогула, акыры кармаласыңар, анткени силерди жумушка алгандын баары өздөрү бөлөк мамлекетте согуш болуп аткан жерде, ачыгын айтканда азыр силер жүрөсүңөр. Анан биринчиден бунусу, экинчиден болсо көбүнчөсү өздөрү эле поставляйт экен. Көбүнчөсү өзү отчеттун болгондо бир районго бирөөнүн иши ошо жогоруда турган органдардын ишин жүрүшпөй атса, өздөрү эле силерди салып берет дагы, анын иши жүрөт, анан анын үстүнө дагы силердин аркаңардан 10 жабылбай аткан ишти силердин башыңарга жүктөйт дагы. Ошону менен 10 жылдан 15 жылга чейин, азыр 20да болсоңор 40ка чейин, 40 жашка чыкканга чейин силер түрмөдө ошонча чирип да кетесиңер деп айтсам жаңылышпайм. Ошондуктан телеграм каналдан, Авитодан, Юладан жумуш караштырганда курьер 150 миң деген менен өйдө болсо эле, ал сөзсүз түрдө ошол иш. Курьерге эч качан эч жерде 150 миң бербейт. Биринчиден. Экинчиден алар эмне деп кызыктырат? Эчтекеден коркпойсуң, эчтеке болбойт, эч кимди көрбөйсүң, эч кимге жолукпайсың. Бир точкадан барасың деле аласың да 10 жерге же 15 жерге күнүнө таштап коесуң. Эгер колуңдагы менен кармалсаң, сени 7 жылдан 15 жылга чейин деп атат азыркы учурда. Анан эгер колуңда 10дон ашык граммына жараша, эгер көбүрөөк грамм болсо 20 жылга чейин алмайсың. Анан ал жерден эч кандай адвокат, прокурор, Кыргызстандагы депутат таанышыңар, бир тууганыңар эч качан жардам бере албайт дагы, чыга албайсыңар дагы. Мына кече эле буквально бирөө жазды, 3 балабыз бар, кармалып калды, машинесинде да бар экен, чөнтөгүндө бар экен, доз экөө дейт. Адвокат бергиле дейт. Мен айттым, адвокат беребиз, бирок маңызы жок адвокат. Адвокат акча алат, срогун кыскартып беребиз деп 100-250 миң алат, болду. Ошо боюнча алда 2 кагаз көрсөтөт силерге. Могу кагаздарды кылып атам дейт. Болду. Андан бирөө биякта строго закон бар. Ошол законду баары соблюдать этет. Эң эле жана өкүнүчтүү жери, ошол райондо акыркы 1 жылда жабылбай аткан иш болсо, хулиганство, воровство, бүт баары ошол силердин мойнуңар менен жабылып кетет. Ошондуктан кыргыз элин, Москвадагы жаштар, ошондой эле Москвага келаткандар сөзсүз түрдө достоверный источник деген болот. Достоверный работодатель деген болот. Ошолорго кайрылып, анан ошол аркылуу жумуш тапкыла. Жеңил акча эч качан болбойт жана болсо дагы эч кимге жукпайт. Баарыңыздарга ийгилик, ушундан алыс болобу дагы. Анан курьер, закладчик, анан айлыгы 150 миң деген зарплаталардан тил билбесең дагы, стажың жок болсо дагы ошондон абайлайбыз. Баарыңыздарга ийгилик. Мен кошумчалай кетейин. Өткөндө менин жакын таанышым кайрылды. Ошол бир группага кирип калган экен телеграмдан жумуш боюнча. Ошол жерден бирөө номерден жазып турду, ушундай жумуш бар, күнүнө мынчадан төлөнөт деген экен. Анан кызыгып жазышып көрсө, ушулар экен да. Алар башка мамлекетте отурат экен. Алар Москвада деле отурбайт экен. Башка кошуна биздин мамлекеттерде отуруп эле телеграмдан иштешет экен да. Анан алар аябай алдашат экен. Эмне үчүн 18 жаштан 22-23 жашка чейинки жаштар ал жака түшүп калып атат? Себеп деген алар жаштык кылып алданып калып атат. Ал жерде аябай алдайт экен. Эч кандай кармалбайсың, сени коргойбуз, колдойбуз, эч ким көрбөйт сени деп ушунчалык алдайт экен. Ошого берилип кетет экен. Жанагы жазышкан менин таанышым, мен дагы мындай ишенип кеттим дейт да, тигилердин жазышып атыпчы. Себеп деген ушунчалык ишендирет экен. Ошон үчүн урматтуу жаштар, урматтуу ата-энелер, бул нерседен өтө сак болуңуздар, абайлаңыздар.
акча табылат, андан көрө жөнөкөй эле жумушта иштесеңиздер да акча табылат. Анан жогоруда айтпадыбы, кармалбай калабыз деп ойлойсуздар депчи. Кармалбай калышыңар да мүмкүн, бирок Кудайдын жазасынан коркула да. Силер ташып барган наркотик, баңгизатты бирөөнүн баласы, бирөөнүн кызы бир үй бүлө колдонуп атат, чегип атат, билбей. Алардын да жашоосу талкаланып атат да, өмүр бою зависимый болуп калат наркотикке. Ошого силер себепкер болуп, ошону силер таратып атасыңар. Буга Кудайдын жазасы дагы өтө каардуу болот. Ошон үчүн жамандыкты тараткандан алыс бололу. Мына бүгүн кыргыз диаспорасынын активисттери да атайын келип, мынакей таң атпай келип, сиздерге кайрылуу жасайлы дедик. Себеп дегенде ушунчалык кайрылуу көбөйүп кетти. Биз чыдап күтүп отура алган жокпуз да. Мына бул жерде Толкунбай аксакалыбыз келди, Асел Лабаева эжекебиз, Эльвира Абакировна эжекебиз, Азамат Советник, мен Надырбек Соронбаев, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүбүз, жарандык активисттерибиз. Биз көйгөйдү айтып жеткирбесек ким жеткирет деп атайын келдик да. Анан урматтуу соц тармактагы жана активдүү жарандар, блогерлер, журналисттер, баарыңыздарга кайрылабыз. Соц тармакта бирөөдү өлтүрүп кетиптир, тоноп кетиптир, алдап кетиптир десе укмуш бөлүшөсүздөр, укмуш посттор жазасыздар, укмуш бөлүшөсүздөр да. Ушундай көйгөйдү айтканда, жазганда бир 2-3 адам бөлүшөт же 10 адам бөлүшөт, 2-3 комментарий менен ошомен токтойт да, анан кантип оңолобуз, анан кантип өнүгөбүз. Жамандыкты эле бөлүшүп атасыңар, көйгөйлүү маселелерди бөлүшпөйсүңөр. Мигранттардын көйгөйүн качан кырсыкка кабылганда өткөндө 14 жараныбыздай болуп, качан баягы күйүп кеткен кыздарыбыздай болуп, күйүп кеткенде качан проблема болгондон кийин кыйкырып чыгуунун, айтуунун эмне кажети бар? Ал уже поздно. Андан кийин миллиондорду берип, үйүнө укмуш самолет менен жеткиргенибиз ал уже поздно. Ага чейин монтип айталы, жеткирели, көйгөйдү бөлүшөлү, журналисттер чыгарыла, блогерлер чыгарыла, жөн эле бир немелерди эле мактай бербей, ушундай көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгалы туугандар. Ошон үчүн суранабыз, бөлүшүп коюңуздар, сиздер да кайрылуу кылыңыздар. Ар бириңиздер кайрылганга, жеткиргенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Азыр деген телефон бар, соц тармак бар. Бир ооз чыгып сүйлөп койсоңуздар да жаштарга жетет. Өзгөчө жаштарга кайрылабыз. Сиздер да бөлүшүп, өздөрүңүздөрдүн курумуңуздарга, айлана чөйрөңүздөргө жеткириңиздер. Бул эгер улана бере турган болсо, көптөгөн жаштарыбыз Россиянын түрмөлөрүндө чирип, Россиянын түрмөлөрүндө тагдыры талкаланат. Ошон үчүн келиңиздер, актуалдуу бөлүшөлү, таркаталы, жеткирели, ушул нерсени токтотууга себепкер бололу. Баарыңыздарга рахмат.